Парламенттик шайлоо. Атамекен жана реформа саясий партиялары кеңири коалиция түзүү боюнча меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу аталган партиялардын соц тармактагы баракчаларында маалымдалды. Коалиция бардык прогрессивдүү жана демократиялык күчтөр үчүн ачык. Буга чейин реформа менен Атамекен жогорку кеңешке шайлоого бирге барары айтылган. Социалисттер жарышка катышуу үчүн БШКга билдирме тапшырышкан. Шайлоого карай Исаков, Абдылдаев, Келзибеков жана Тулеев биригүүнү баштаганда Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдылдаев, Ахматбек Келзибеков, Нариман Тулеев жана башка жоон топ саясатчылар парламенттик шайлоого карай биригүү таризинде чыгышаарын болжошуп, бирок бир тыянакка келише элек. Сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп, кимдин кандай артыкчылыктары, капчыктары канчалык таасирдүү экени саналып жатса керек. Бул топко 5-6 партия кошулса, чоң күч катары аттанышары мүмкүн. Бирок айрым маалыматтардан алсак, береги үлкөндөрдү бийлик бөлүп жарууга, чачыратууга кызыктар экенин уктук. Азырынча Ак үй, Көк үй тыңчылары булар менен аралаша сүйлөшүп, кызыктыруучу сөздөрдү чыгара башташыптыр. Булак аргументке эже. Кочкорлук жигит Айсулуу Тыныбековага алтын чынжыр белек кылды. Бүгүн 11 сентябрда балбан кыз Айсулуу Тыныбекова ак өргөлүү болду. Маалыматка ылайык, Айсулуу Тыныбековага Кочкор коомдук бирикмеси менен биргеликте Эмарк курулуш компаниясы премиум класстагы баатир белек кылышты. Мындан сырткары Оромон Нурбек уулу да Айсулууга алтын чынжыр белек кылды. Буга чейин Айсулуу Тыныбекова эл аралык Токио 2020 олимпиадасына катышып, күмүш байгенин ээси болгон. Орел и решка Кыргызстанда тартылган берүүнүн анонсун жарыялады. Популярдуу Орел и решка жер кезген берүүсүн тартуу тобу Instagram баракчасына Кыргызстанда тартылган берүүнүн анонсун жарыялады. Тизерден боз үйдөгү жашоону көрүүгө болот. Алып баруучулар Кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, ат минип, жергиликтүү солуулукту көрүшкөн. Эске салсак 4-июлда популярдуу Орел и решка туристтик шоу берүүсү Кыргызстанга келип, тартуу иштерин жүргүзүшкөн. Кийинчерээк берүү обого сентябрь айында чыгары маалым болгон. Милициянын кайгул кызматы курмандык чалып, түлөө өткөрүштү. Милициянын кайгул кызматынын короосунда курмандык чалуу болду. Сүрөт социалдык тармактарга тарады. Бирок кызмат бул боюнча үн ката элек. Эске сала кетсек, 27 августта патрулдук милициянын кызматкери айдоочуга ок чыгарган. Айдоочу ошол жерде каза болгон. Милиционер жана анын кесиптештери кармалган. 550 000 доллар алган. УКМК коррупцияга шектүү деп БШК мүчөсүн кармады. УКМК Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү кармалганын кабарлады. Маалыматка караганда бул былтыркы жылкы парламенттик шайлоого байланыштуу. Атайын кызматтын маалыматы боюнча УКМКга БШКнын учурдагы мүчөсүнө карата чара көрүү өтүнүшү менен жаран кайрылган. Ал комиссия мүчөсү Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири менен сүйлөшүп алып, былтыркы жылдын июнь айында 550 000 доллар пара алганын айткан. Бул үчүн талапкер партиялык тизмеди алдыңкы бештикке кошулушу керек болчу. Анткени менен БШК мүчөсү берген убадасын аткарбай, ошол эле учурда талапкерге 300 000 гана долларын кайтарып берген. Калган 250 000 өзүндө калган. 11 сентябрь күнү БШК өкүлүнүн өзгөчө статусун эске алуу менен башкы прокуратура анын кылмышка шектелип жаткандыгы боюнча билдирүү жөнөткөн деп айтылат маалыматта. Ошол эле күнү ал 1 май райондук сотуна чакыртылып, тергөө иштери аяктаганга чейин УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизүү боюнча баш коргоо чарасы каралды. Аталган факты боюнча алдамчылыкка ылайык кылмыш иши ачылды. Бишкекке экологияга зыяны жок 210 автобус алып келинди. Ордо калаага жүргүнчү ташыган 210 автобус алып келинип, Ала Тоо аянтында жаңы транспортторду тапшыруу иш-чарасы өттү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда бул автобустар экологияны булгабайт. Иш-чарадан соң алар дароо маршруттарга бөлүнүп ишке чыккан.
Медиа каланы коомдук транспорт менен камсыз кылуу максатында эко пассажирские перевозки ишканасы менен кызматташуу тууралуу келишимге кол койгон. Ага ылайык компания жыл аягына чейин Өзбекстандын Самавто ишканасы чыгарган Япон үлгүсүндөгү 350 Isuzu автобустарын алып келет. Анан кийин өнөктөш компания келишим боюнча 2022-2023 жылдары газ менен жүргөн 9-10-12 метрлик миңдей автобус алмакчы деп айтылат маалыматта. Медиа аталган ата мекендик компания миңдей адамды жумуш менен камсыз кылганын кошумчалады. Оштогу кырсык. Унанын терезесинен ыргып кеткен айдоочу ооруканага түштү. Ош шаарындагы жол кырсыктын кесепетинен айдоочу жаракат алып ооруканага түштү. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча кайгыл күзөт кызматынан билдиришти. Түзүмдүн маалыматы боюнча кече 10 сентябрь саат 18:30 чамасында Ош шаарынын 2001 жылы туулган тургуну Hyundai Porter үлгүсүндөгү унааны Монуев көчөсү аркылуу чыгыштан батышты көздөй башкарып бара жатып, Масалиев менен Монуев көчөлөрүнүн кесилишинде Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Экинчи унааны Кара Суу районунун 1999 жылы туулган тургуну башкарып бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен Hyundai Porter унаасынын айдоочусу жаракат алып, Ош шаардык ооруканасына жеткирилди. Буга чейин бул кырсыкка күбө болгон жаран: "Мен жол четинде турган элем. Баары көз алдымда болду. Эки унаа сүзүшүп, Портердин ичиндеги адам алдыңкы терезесинен ыргып чыгып кетти. Унаалар оодарылды. Алардын ичинен бир унаа дарат кагаздарын толтуруп жүктөгөн экен. Чашылып кетти. Айланадагы эл жыйнап коюшту. Ал эми жаракат алган адамды тез жардам кызматы ооруканага алып кетти" деп билдирген. Баткенге Өзбекстандан делегация келип кетти. Кече 10 сентябрь күнү Баткен районунун Кыштут айыл өкмөтүнүн Таян айылында аким Учкунбек Жоробаев, Өзбекстандын Сох районунун акими Саид Бахром Саид Мусаев менен жолугушту. Эки өлкөнүн делегациясынын жолугушуусунда чек арага чектеш аймактарда чыр-чатактарды болтурбоо, алардын алдын алуу, чек ара бекеттеринин жарандардын өтүүсүндө ашыкча тоскоолдуктарды жаратпоо, шарбалык жана күнүмдүк жашоодо келип чыккан көйгөйлүү маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүрдү. Соода сатык жана маданий байланыштарды чыңдоо, ошондой эле эки тарап биргеликте кичи жана орто ишканаларды ачуу жөнүндө сөз болду, деди Учкун Жоробаев. Ошто милиционерлер үчүн курулуп жаткан көп кабаттуу үй кароосуз калды. Ош шаарынын Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгында ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн курулуп жаткан 200 батирлүү көп кабаттуу үй пайдаланууга берилбей жатып талкаланып баштады. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы аталган үйдү жеринен көрүп келди. Учурда көп кабаттуу үй кароосуз турат. Биринчи жана экинчи кабаттагы терезелерди белгисиз адамдар талкалап, дээрлик баары сынып жараксыз болуп калган. Тосмолордун эшиктери ачык тургандыктан ал үйгө каалаган адам кире алат. Үйдүн сыртында калган айрым курулуш материалдары күнгө күйүп, чирип баштаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул үй боюнча тиешелүү кызматтардан тактап бере турганын билдирди. Биз муну каржы чарба башкармалыгынан билип берели, деди Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов. 200 батирлүү үйдүн курулушу 2015 жылы башталган, ал эми 2019 жылы курулушу толук токтоп калган. Булак турмуш кежи. Белбоо күрөшүнүн дүйнө чемпионатында Нурданбек Курманбек уулу алтын алды. Татарстандын Мамадыш шаарында өткөн белбоо күрөшү боюнча дүйнө биринчилигинен Кыргызстандын курама командасы ол жолу кайтты. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлады. Спорттук иш-чара 5-6-7 сентябрда болуп, ага 15, 16, 17 жаштагы улан кыздар катышкан. Анда Нурданбек Курманбек уулу 50 килограммга чейинки салмакта каршылаштарынын баарын жеңип, дүйнөнүн чемпиону аталса, 70 килограмм салмакта күрөшкөн Феруза Курстанбек кызы күмүш медалдын ээси болду деп айтылат маалыматта. Ал эми Канзатбек Мустапакул уулу 85 килограмм салмакта күрөшүп, коло медаль тагынган. Кечинде жаздыкка ыйлаган күндөр өттү. Нурзат Токтосунова кош бойлуу экенин жарыялады.
Алып баруучу Нурзат Токтосунова кош бойлуу экенин соц тармактагы баракчасына жазып чыкты. Анда ал кимдир бирөө үчүн балалуу болуу оңой эле болгондур деп сөз баштады. Бирок мен үчүн сыркоо, операциялар, ажырашуулар, жеке трагедиялар менен коштолду. Өмүр жолу тегиз болбойт тура. Тагдырга жазса кабыл албаска аргабыз жок. Мамлекеттик иш-чараларды күлүп алып барып, кечинде жаздыкка ыйлаган, кээде жашоодон кечким келген күндөр өттү. Баарына шүгүр, апам гана мага сен керексиң, кайгырба, бек бол деп артымда турду. Ар бир сыноо мени күчтүү кылды. Сабак алдым, алдыга гана умтулдум. Акыры Аллахым мага боору уруп, 3 жыл мурун Алматыдагы РМ бейтапканасы себепчи болуп, Акберметимди кучагыма алсам, эми мынтип экинчи жолу бактылуу эне болуу мүмкүнчүлүгүн ыра көрүүдө. Бул бакытты мага окшоп, бала күтүп жүргөндөр аябай түшүнүшсө керек. Өкүнүчүм, атам кызымды көрбөй кетти. Аябай күткөн эле деп жазды Токтосунова.